Эфирде «Ден соолукта болуңуз» программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Улуу британиялык окумуштуулар адам баласы күнүгө Д витаминин ичип туруусу керек деген ойду айтышкан. Чет өлкөлүк окумуштуулардын дагы бир тобу эгерде бала кезде Д витаминин жетиштүү деңгээлде албаса, анда кийинчерээк аутоиммундук оорулардын пайда болуу коркунучу жаралат деген бүтүмгө келишкен. Д витамини адам үчүн кандай мааниге ээ? Мына ушул туурасында биз бүгүнкү программанын жүрүшүндө сүйлөшөбүз. Студиябыздын коногу Бишкек шаарындагы номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгери Айгүл Муратова айым келип отурат. Саламатсызбы Айгүл айым? Биздин студиябызга кош келипсиз. Биз айтып атабыз, баягы Д витамини бул адамдын ден соолугу үчүн аябай керек деп. Адамдын саламаттыгы үчүн Д витаминдин зарылдыгы кандай? Канчалык? Эми жалпы эле витаминдер негизинен адамдын зат алмашуу процесстерин мындай жөнгө салып турат да. Ошолордун катарында ошо витамин Д, медицинада кальциферол деп коебуз. Бул минералдык зат алмашууга, анан сөөк ткандардын пайда болушуна катышат да. Ошо организмде микроэлементтер бар, кальций, фосфор деген. Ошол микроэлементтерди булар жөнгө салып турат. Ошонун санын жөнгө салып турат дагы. Анан булар ошо фосфор, кальций обмендердин алмашуусуна катышат да. Анан эми баарыбызга белгилүү болгон ошо сөөк ткани биздин общий сөөктөн турат да көбү эле. Сөөк ткани ошо витамин Д керек. Демек баягы булчуңдарга сөөктөрдүн чын болушу үчүн бул Д витаминдин зарылдыгы бар биздин организмде. Анан бул витаминдер негизи көп эле ошо витаминдердин формасы табигый бирикмелер да. Анан булар жаратылыштан организмге барат да. Анан кээ бир гана витаминдер организмдин өзүндө синтезделет. Анан бул витаминди 80% адамдын терисинде мына ультрафиолет кызыл нурлардын таасири менен күндүн 80% териде синтезделет дагы, анан организмге сиңип, андан ары органдарга барат. Көбүнчөсү булар ошол кан плазмасында, боордо топтолот да. Анан организмге сиңгенден кийин ошол фосфор, кальций туздарынын алмашуусуна катышат. Анан сөөк ткандарына барып, ошол фосфор, кальций туздарынын сөөк тканына сиңимдүүлүгүнө түрткү берет да. Ушул баягы Д витамини адамдын организминде жетишпесе, бул кандай кесепеттерди жаратышы мүмкүн? Кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Эми бул витамин Днын кабыл алуусу негизинен адамдын физиологиялык абалына да жараша болот да. Витамин Дны мисалы чоң кишилерге андай деле муктаждык жок витамин Дгачы. Анан көбүнесе буларга ошо кош бойлуу аялдар, эмчек эмизген аялдарга, анан жаңы өсүп келаткан балдарга, өспүрүм балдарга витамин Д керек, өтө зарыл. Кош бойлуу аялдарда баягы бала формироваться этип атканда сөөк ткандарда формироваться этет да. Ошол убакта кош бойлуу аялдар жетишпесе, мындай сөөк ткандары борпоң болуп, бала өсүшү да начарлап, может ара төрөлүп калышы мүмкүн. Бүтүн толук кандуу калыптануусу жетишсиз болуп калат дагы, анан ошондой эмелерге алып келет да. Анан кичинекей балдарда булар витамин Д жетишпесе, ити деп коебуз, медицинада рахит деп коебуз. Ошол рахит оорусу пайда болот. Рахит оорусу көбүнчөсү кайсы балдарда? Ошо ара төрөлгөн балдарда, баягындай эгиз төрөлгөн балдарда. Негизинен рахит оорусу балдарда 2-3 айдан баштап 2-3 жашка чейинки убактарда болот да, жаңы өсүп келаткан балдарда. Ошо 2-3 айлык балдарда көбүнчөсү ошол тамак аштан дагы багылуусу начар болгон балдарда көп кездешет. Баягы кээ бир ата-энелер балдарын баягы күндүн суугунда төрөлгөн балдар сыртка чыкса ооруп калат деген ниетте эшикке прогулкага алып чыгышпайт. Ошондо күндүн таасири дагы слабый болуп, витамин Д организмге жетишпей калат да. Ошо рахит деп атабыз. Ошо рахитте булардын да өзүнчө мындай баскычтар бар. Ошо башталгыч баскычында негизинен нерв жактан симптомдор пайда болуп баштайт да бала. Бала чырголонот, илак болот, терчил болот, пат-пат тер деп анан
уктап атканда мына башы катуу терийт дагы, анан кежегесинде чачтары түшүп баштайт. Жаздыкка мындай башын сүргүлөп ошол жерде чачтар түшкөн жерде чачтар такыраят. Анан мына эмгеги борпон болот, уйкусу бузулат, кээде аппетит бузулуп, ошо чырголоону ыйлай берет да бала. Анан уже ошол убакта токтотуп калса, витамин убагында берип калса, ошол эле симптомдор менен байкалат. А эгер ага деле көңүл бурбай дагы күчөй берсе витаминдин жетишсиздиги, анда кийинки баскычына өтөт. Анда ошо симптомдор, дагы симптомдор кошулуп, баягы айтып атпайбызбы, кальций, фосфор обмендери бузулат деп. Ошондо организмден кальцийлер кетип баштайт дагы, анан сөөктөр борпоң болуп, сөөк ткандары баланын формасы, сөөк ткандарынын формасы бузулайт. Мына башынан баштаганда башында баягы бешенеси томпоюп, аркасы жалпайып, башы бир квадратная голова деп коет, чарчы болуп, башынын формасы өзгөрөт. Анан көкүрөк сөөктөрү да өзгөрөт. Баягы көкүрөк сөөгү кээде ичине кирип кетиши мүмкүн, же сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Эгер ичине кирип калса, анда жүрөктү кысат, өпкөнү кысат. Ошондой болгон убакта баланын өсүшү да начарлайт да. Анан омуртка тутуму дагы өзгөрүшү мүмкүн. Омуртка тутуму кыйшайып калат. Бала эгер отургузса, баланын омурткасында кыйшаюулар пайда болот дагы. Медицинада сколиоз, кифоз, лордоз деп коебуз. Ошо ар түрдүү кыйшаюулар пайда болот. Буттары өзгөрөт. Мисалы үчүн бала басып баштаганда өзүнүн салмагын көтөрө албай, буттарынын формасы О-образный деп коет, тайтайып, же болбосо X-образный болуп, формада болуп, ушу сөөктөр ичке кирип кыйшайып баштайт да. Анан тиштери кичеңдейт, тиш чыгуулары да кичеңдейт. Эмгеги кеч жабылат. Ошо баланын өсүүсү начарлайт. Анан бул витамин жетишпегенде ошо бир ракиттин дагы последствиялары бар. Алар ошо башка оорулар дагы козголуп күчөйт да, аз кандуулукка алып келет. Анан баягы иммунитети түшөт. Иммунитет түшкөн үчүн ар түрдүү инфекция оорулар дагы ушундай балдарга тез жугат дагы. Ошол ракит менен ооруган балдар бат-бат ооруй берет. Анан улуу кишилерде эми баягы улуу кишилер витамин Дга андай деле муктаж эмес деп атпайбызбы, бирок ал мындай кесибинде дагы таасир, кесибин кандай кесипте иштесе ошого да жараша болот да. Например, кээ бир профессиясы жер алдында иштеген кишилер болсо, мисалы үчүн шахтерлор болсо, же болбосо баягы түндүк жакта иштеген болсо, аларга да витамин обязательно керек болуп турат да. Анан эми улууларда ошо витамин Д жетишпесе кандай симптомдор болот? Көбүнчө ушу айтып атпайбызбы, ошо нерв системасына таасир берген үчүн неврологиялык өзгөрүүлөр болгондо баягы алсыздык пайда болот, адам бат-бат чарчайт, булчуңдарында слабость болуп, уйкусу качат, уйкусу өзгөрөт. Анан баягы нервтенип, ачууланып, бат-бат ачууланып, тез ошондой өзгөрүүлөр болуп турат. Аппетит бузулат. Анан баягы фосфор, кальцийлер организмден жуулуп баштаганда сөөктөр борпоң болуп, остеопороз деп коебуз. Сөөк ткандарын борпоң болуп калат дагы. Анан кичинекей эле бир травма алса дагы, ошо өзүнүн бою менен деле кичинекей жерден тайып кетип жыгылып түшсө деле, ошо кичинекей травмадан деле сөөктөрү сынып калышы мүмкүн улууларда. Айтып атасыз, баягы чоң адамдарда көп муктаждык болбойт, эми кесибине жараша болуп калышы мүмкүн депчи. Бирок айрым маалыматтарда бул Д витаминди 30 жашка чейин адам өзүнүн организминде мындай жетиштүү көлөмдө топтош керек деп айтат экен да. Ошо акыркы убактарда ошо окумуштуулардын изилдөөсү боюнча ошо 30 жашка чейин топтоп сөөк ткандарын полный топтоп алыш керек экен да, запасынчы. Бизде баягы көбүнчөсү каарыган убактарда немеси бузулат, омуртка тутумубуз бузулуп атпайбы? Мындай сколиоздор баягы бүкүрөйүп, каар адамдар бүкүрөйүп, ошо осанкалар бузулат да. Ошон үчүн ошол витамин Д достаточно болсо, омуртка тутумунда да неме болсо, сөөктөр бекем болуп, борпоң болбой, баягындай сыныктар да аз болуп, ошол нерсе үчүн обязательно топтош керек экен да 30 жашка чейин. Бул Д витаминди ошол баягы тамак аштын кайсы түрүнөн алсак болот? Кайсыл тамак ашка жана Д витаминди топтоо үчүн? Витаминди айттык го, негизинен 80% баягы териде синтезделет деп. Анан калган 20% ушу тамак аштар аркылуу организмге барат. Ушу витамин Дга бай болгон тамак аштар булар
көбүн эсе жанагы майлуу кызыл балыктарда болот да. Основном баягы семга, треска, тунец деп коет, ошолордо болот экен. Анан кийин балыктын икраларында кызыл, кара икраларда болот. Койдун, уйдун боорлорунда, жумуртканын сарысында болот. Анан сүт азыктарында. Сүттүн бардык формаларында, ошо сүттүн өзүндө, быштак, кичинекей балдар үчүн азыр йогурттар деп чыгып атат. Ошо сүт азыктарында болот. Эгер ошол адамдын организминде Д витаминдин жетишсиздиги байкалса, аны ушул баягы азыктар менен толтурса болобу? Жогоруда сиз айтып кеткен же сөзсүз түрдө дагы мындай кошумча дарыканадан алып витаминди ичүүгө туура келеби? Эми баягы тамак аштар менен деле барып турат, бирок алар жетишсиз да, жетишсиз болуп калат да. Анан айтып атпаймынбы, жанагы физиологиялык абалга карап жараша болот да. Анан көбүнчөсү баягы витаминди мындай териде пайда болгон үчүн биздин күз, кыш мезгилинде күн нурлары начарлап баштайт да, бат-бат күн өзгөрүп, күндүн таасири төмөндөп баштаган убактарда ошо витамин Д жетишсиз болот. Ошон үчүн ушул убактарда кеч күздөн баштап кыш мезгилинде витамин Д'ны профилактический дозасын ичип туруш керек да. Ушул азыктардан сырткары дагы профилактический дозасын ичип туруш керек. Эми баягы дозалары лечебный, анан профилактика деп бөлүнөт да. Ошо алдын ала ошол өзгөрүүлөр болбош үчүн витамин Д'ны ичип турса болот. Баягы айтып атасыз, сиз жогоруда айттыңыз, балдарда рахит ити оорусу көбүнчө 2-3 айында башталат деп. Жанан ошол айда, ошол мезгилден баштап ата-энелер Д витамин бере баштайт да. Анан ошол Д витаминди бала канчага чыкканга чейин баягы тынымсыз берип туруш керек? Жана айтып өткөндөй, ошо 2-3 айлыктан баштап 2-3 жашка чейинки балдарда көбүнчөсү рахит болот деп атпайбызбы? Ошондо биз азыр 1 айдан баштап эле витамин Д'сын берип баштайбыз да. Эгер ошо баланын 1 айлык убактысы ошо күз мезгилинде туш келип калса, күз мезгилинен баштап берип баштайбыз. Ошо жана айткандай эле ошо күз мезгилинде баланын жылуу кийинтип, баягы күн тийчү, териге күн тийчү жерлер азайып баштайт да. Ошондо ошо профилактика дозасын берип баштайбыз. Анан жайдын күндөрү ошо күн жакшы тийип баштаганда, анан баягы бала жеңил кийинип калган убакка чейин бере беребиз. Ошол 2-3 жашка чейин берип турабыз. Ушул Д витаминди мындай кандай түрдө ичүү сунушталат? Балдарга, чоңдорго? Эми бул Д витаминин формалары көп. Азыр медицина жактан тамчылар формалары бар. Тамчылардагы масляный, водный деп бөлүнөт да. Анан кийин капсульный формалар бар да. Анан биз эми балдарга көбүнчөсү кичинекей балдарга водный формасын сунуштайбыз, себеби ал сиңимдүүлүгү жакшы да. Анан балага оңой сиңет да. Масляный формасы өзү бул витамин Д, маслада ери турган витамин Д, эргокальциферол. Масляный формасы бир аз чоңураак балдарга назначить этебиз. Себеби дегенде баягы балдар бул масляный формасын ичкенде өттүн согу да кошо иштеп туруш керек да, өттүн согу да жетиштүү болуш керек да. Кичинекей до года балдарда баягы өт недоразвит да, жакшы сок жакшы бөлүп чыгара албайт, ошон үчүн аларга көбүнчөсү водный формасында сиретебиз. Улуу чоңдор үчүн ал эми капсулный формалары боло берет. Ошо Д витамининде эми кээ бир адамдар баягы жыл бою ичиши мүмкүн да. Мен баягы Д витаминдин бул организмге, бул органга пайдалуу экендигин угуп алып, мына кээ бир адамдар баягы окуп деле иче беребиз, анан муну көп өлчөмдө ичип туруу дагы мындай пайдасын алып келеби же өзүнүн бир зыяндуулугун тийгизип калышы мүмкүнбү? Ооба, витаминдерди ошо өз убактысы менен гана ичип туруш керек да. Анан эми иммунитетке жакшы таасир берет экен, организмди баягы оорулар чакырбайт экен деп иче берген деле туура эмес бул. Эми баягы витаминдерди көбүнчө медицинада гипервитаминоз деп коебуз. Ошол сыяктуу ошо витамин Д'да да гипервитаминоз Д деген пайда болот. Бул дагы организмге тескериси таасирин берет да. Баягы витамин Д организмде көп санда болуп кетсе, бул баягы жана айтпадык, кальций фосфорлордун таасир этет деп, алмашуусуна катышат деп. Ошондо кальций, отложение кальций, солей кальция деп коет да. Ошол кальцийдин туздары ар бир органдарга баягы чогулуп баштайт дагы, ошол органдардын функциясын бузат. Жүрөккө чогулат, бөйрөктөгө чогулат, кан тамырларга чогулат. Ошондо
ошол органдардын функциясы бузулганда организмде ар түрдүү өзгөрүүлөр пайда болот да. Давлениеси көтөрүлүшү мүмкүн, кусуп баштайт, жүрөгү айланат, же болбосо ичи өтүп баштайт, тамак сиңимдүүлүгү начарлайт да, ичи өтүп баштайт. Анан туз чогулу берген үчүн организмде туз менен кошо суу чогуу жүрөт да, чаңкатат. Бат-баттан чаңкап баштайт. Анан канчалык суу ичкен үчүн кайра ошончолук сийектетет, суу кетип баштайт дегендей. Ошон үчүн жакшы ичкенде эле иче берген туура эмес. Жана айтып өтпөдүкпү, баягы симптомдор пайда болгон маалда өзүн начар сезип баштаганда бийликтери кайрылып, азыр эми лабораториялар толтура, ошол лабораториядан ошол витаминдин жетишсиздиги барбы жокпу ошону текшертип турса болот. Анан кийин эгер жетишсиз болсо, анда лечебный дозалар менен ошо өзүнүн срогу менен ошо ичип туруш керек да. Анан жанагы профилактический максат боюнча ал күз мезгилинде эле ичип койсо. Сөзсүз түрдө багы Д витаминди колдоноордун алдында сөзсүз түрдө бул дарыгер менен кеңешүү кылат. Анан өзүңүзгө маалым, сиздин маалыматыңыз бар, багы коронавирус ковиддин учурунда көпчүлүк адамдар бул Д витаминин ичип калганда бул вирустан коргойт деп. Бул витаминдин вирустан коргоочу бир мындай касиети, бир жөндөмдүүлүгү барбы? Эми бул витаминди ошо коронавирус вирустун оорулар болгондо организмде баягындай воспалительный процесс деп коет, ошол ооруган жерлерде өзгөрүүлөр жүрөт да. Ошол козгоочу, ооруну козгоочу воспалительный процессте ар түрдүү организмде белоктордун көбөйүшү күтүлөт да. Бул витаминди ошол нерседен сактайт. Анан бардык витаминдер баягы иммунитетти көтөрөт деп атпайбызбы? Ошол иммунитетти көтөрүш үчүн ошо витамин Д'нын да пайдасы чоң да. Ошо оорулардан сактаган, ошон үчүн вирустан сактаган ошодон. Көбүнчө дарыгерлер жаш балдарга Д витамин 3-тү сунушташат да. Бул Д витамин 2 деген дагы түрү кездешет да. Өзү кайсы экөө бирдей эле? Витамин D2, D3 деген формасы бар да. D3си бул организмге жакыныраак, оңоюраак, сиңимдүүлүү да, жеңилирээк болот да. Ошон үчүн көбүнчөсү витамин D3 ичкен жакшы. D2 формасы бул бирок организмдеги Д'нын баягы уровенин анчалык көтөрбөйт да. Анан сиңимдүүсү дагы начар. Азыраак эле сиңет дагы, көбүнчөсү чыгып кетет, организмден чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз D3 формасын. Сиз жогоруда айттыңыз, баягы балдарда Д витаминин жетишсиздиги баягы чачынын аркасынан түшүүсү, көбүрөөк тердөөсү менен мүнөздөлөт депчи. Чоң адамдар өзүнүн организминде ошо Д витаминин жетишсиздигин кантип билет? Эми баягы чарчаган белгиден башка дагы балким баягы лабораторияга барып текшертеби бул витаминин бар? Ошо адам эми өзүнүн организмин билет да. Анан кандай өзгөрүү болуп атканын байкалып калат да. Мен бат-бат алым куруп атат, бат-бат эле чарчап калып атам, уйкум бузулуп атат, терим кургак болуп, аппетитим өзгөрүп, тамак жегим келбей калды. Анан кээде может терисинде мындай кургактыктан кычыштырып башташы мүмкүн. Анан уйкусу бузулуп, анан баягы нерв жактан да өзгөрүүлөр болот деп атпайбызбы? Бат-бат эле ачууланып, ошондой өзгөрүүлөр болуп калганда немеге кайрылат да. Врачтарга кайрылганда, анан ушу врачтар өздөрүнүн сунушу менен лабораторияга жөнөтүп. Бул сиз айтып аткан белгилер бул башка да оорунун багы. Башка ооруларда да кездешүүчү оорулар, эми окшоштан баягы көбүнчөсү баягы кыш мезгилинде ошондой болгон үчүн ошого дагы биз маани беребиз да. Анан ошо бат-баттан ооруп атам, что-то организм слабый болуп кетти деп атканда, ошого карап туруп текшертип көрүлөчү деп бир направление менен жөнөтөбүз. Сиз эми азыр үй бүлөлүк дарыгерсиз, сизге чоң бейтаптар, кичине балдар дагы такай келип турат. Анан айтып кеттиңиз, жана рахит оорусунун багы өтүшүп кеткен 3-чү деңгээлинде моундай өзгөрүүлөр пайда болот деп. Бирок бүгүнкү күндө мындай ал деңгээлге жеткен көрүнүш биздин Кыргызстанда көп байкалбаса керек, Энкен баягы бала ымыркай төрөлгөндөн баштап эле педиатрлар, балдар дарыгерлери багы сунуштарын, көрсөтмөлөрүн берип турат да, мынау дарыны бересиң, мынау витаминди бересиң деп. Ооба, азыр эми практикабызда ошондой өтүшүп кеткен рахиттин формалары кездешпейт эле, эми сейрек эле. Анан ошо көбүнчөсү ошо башка симптомдор башталганда эле биз кармап калабыз, токтотуп калабыз. Ошо витамин Д'лар назначить этип.
Витаминдер организмдеги нормалдуу зат алмашууда жана тиричилик аракетинде мааниси чоң биологиялык бирикме. Алар тамактануунун алмаштырылгыс фактору. Витаминдин ачылышы орус окумуштуусу Луниндин ысмы менен байланыштуу. Ал 1880-жылы тамактын курамында тиричилик үчүн эң керек белгисиз фактор бар экендигин экспериментте аныктаган. Поляк окумуштуусу Функ 1912-жылы витамин терминин сунуш кылган. Буга чейин эле организмге белгилүү өлчөмдө белок, май, углевод, минерал туздар жана суу керек экендиги, ошондой эле начар тамактануудан болуучу оорулар белгилүү болгон. Узакка созулган экспедициянын саякатчылары жашылча жемиш жебегендиктен цинга оорусу менен оорушкан. Витаминдердин көбү ферменттердин курамдык бөлүгү, алар зат алмашууну жөнгө салат. Витаминдер организмде болуучу химиялык реакцияларды тездетет, ошондой эле ферменттердин пайда болушуна жана анын функциясына катышат. Организмдин азык заттарды өздөштүрүүсүнө таасир этип, клетканын нормалдуу өсүшүнө жана бүтүндөй организмдин өөрчүшүнө түрткү берет. Киши түрдүүлөп жетиштүү тамактанганда витаминди тамак аш менен кабыл алат. Алардын кээ бири ичегиде микроорганизмдердин тиричилигинин натыйжасында синтезделет, бирок бул организмдин витаминге муктаждыгын толук канааттандыра албайт. Организмдин витаминди кабыл алуусу анын физиологиялык абалына жараша болот. Витамин организмдин өсүү мезгилинде, кош бойлуу жана эмизген убакта, ооруп жатканда, оорудан кийин, кара жумуш же акыл эмгеги менен көп иштегенде талап кылынат. Айтып кеттиңиз, баягы бул 80% териде синтезделет, 20% сырттан кирет деп. Анан кийин баягы ошол D витаминди сөзсүз эле түрдө профилактикалык дозасындагы баягы дарыканадан сатып алып ичпей, балким дагы биз туура тамактанып, көбүрөөк күндө сейилдеп, жайдын күнүндө туура күнгө баягы күйүп, күнгө туура чыгып дагы бир ушундай жол менен баягы D витаминди топтосок болот. Өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып кетсеңиз, мына профилактикалык иш-чара биз кантип туура жүргүзөбүз? Аял кош бойлуу убактан эле башташ керек да. Ошо кош бойлуу аялдар ошо таза абага, күнөстүү жерлерге сейилдеп туруш керек, туура тамактанышуу керек, натуральный тамак аштарды жеш керек, ушу сүт азыктарын көбүрөөк колдонуш керек. Анан биздин менталитет боюнча балыктарга канча маани беребиз го, морской продуктыларга. Ошолордо жок дегенде жумасына бир жолу жеп туруш керек, рационго киргизиш керек. Анан ошо эмчек эмизип аткан баштаганда, төрөгөндөн кийин эмчек эмизип баштагандан кийин дагы ошо балдарга дагы ошол энелер дагы балдарын күнүнө сейилдөөгө алып чыгып туруш керек. Күндүн эми баягы катуу шамал жүрүп атканда, катуу жаан чачын болуп атканда гана ишке чыкпаса, башка убактарда күнүнө эми башында жарым сааттан прилагать этебиз, анан кийинчерээк көбүрөөк 2-3 сааттай балдарды ишке алып чыгып, прогулкага алып чыгып туруш керек да. Анан ошо тамак аш, туура тамактаныш керек. Анан балага ошо профилактика дозасын алдын ала убагында берип туруш керек. Айгүл айым, рахмат. Ушу биздин студиябызга келип D витамин туурасында биздин телекөрүүчүлөргө маалымат бергениңизге. D витаминдин баягы биздин организм үчүн мааниси кандай, анын зарылдыгы канчалык биздин саламаттыгыбыз үчүн өзүңүздүн маалыматыңызды, кеп кеңешиңизди берип кеттиңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз телекөрүүчүлөр менен коштошобуз. Келерки берүүдөн кездешкенче саламатта болуңуздар.